Белгилүү Корей тасмаларынын саундтректери K-drama, K-movie Ост сынагында жаңырды. Катышуучулар аталган сынакка кызуу даярданып, Түштүк Кореядан келген вокалдан берген тренерден бир канча сабактардан өтүшкөн. Бул сынакты ар дайым күтөм. Кыргызстанга болсо 3-чү жолу келип жатам. Аталган сынакты 3-чү жолу көрүп жатам. Албетте уламдан улам катышуучулардын ырдоо чеберчиликтери өсүп жатат деп айтсам болот. Сынак эмнеси менен айырмаланат? OST бул дарамалардын ичиндеги ырларды ырдоо болуп саналат. Эң башкысы, бул жакта катышуучу аткарган ырынын бир эле техникасын эмес, эмоциясын дагы көрсөтө алышы керек. Бүгүн биз 3-чү жолу K-drama, K-movie Ост ыр сынагын өткөрүп жатабыз. Белгилүү болгондой, Корей тасмалары Кыргызстанда популярдуу. Жыл сайын өткөргөн сынакка катышуучуларды кабыл алабыз. Тандоо турунан өткөн мыкты таланттар бүгүн өзүлөрүнүн таланттарын көрсөтүп жатышат. Кыргызстан боюнча сынакка 70-тен ашуун адам катталып, анын ичинен эң мыктысы делип 10 катышуучу тандоо турунан өткөн. Дал ошол 10 катышуучу болуп өткөн сынакка өзлөрүнүн даярдаган ырларын калыстар тобуна көрсөтүштү. Мен айтарым, бул жакта катышып жаткан жаштардын бардыгы өжөр жана таланттуу. Андыктан бүгүн бизге биринчиликти аныкташ кыйын болот. Албетте мен калыс катары эң биринчи катышуучунун музыкага болгон табитин, техникасын жана өзүн сахнада алып жүрүүсүн карайм. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын залында катышуучуларга ак жол каалаган Корей элчиси Ли Вон Дже өз сөзүндө уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирип, мамлекеттер ортосундагы негизги көпүрө маданият экендигин баса белгиледи. Студенттер ыр сынагына катышып корей тилинде ырдашат. Бул аларга корей тилин үйрөнүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк берет деп ойлойм. Ал эми бул сынактын дагы бир максаты Кореянын маданиятын тааныштыруу. Сынактын аягында жеңүүчүлөр аныкталып, акчалай сыйлыктар жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Пермечи Мукоева, Жумабек Ногоев, Билим жаңылыктары, Бишкек.